Ракеталар жана бомбалар менен узатылат. Ошондой эле Согуз талаасында түзгөн 3 кургактан аскерлерди колдоого багытталган. Танкалардын жана соот транспорттордун ок атуусун колдонуп, тактикалык аба-десант жана соот тобу менен биргеликте мыйзамсыз куралданган топтордун таяныч пункттарында жана айрым каршылык жүргүзгөн аймактарында душманды жок кылуу согуш ыкмалары жүргүзүлүүдө. Тозот 222 белгиси боюнча Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн абадан кол табылган коргоо күчтөрүнүн 2-8 МТБ үлгүсүндөгү тиг учактары капыстан сокку кылуу максатында жапыс учуп барып, Горка тактикалык ыкмасын колдонуп сокку урууда. Ошондой эле тактикалык аба-десантынын түшүрүүсүнүн коопсуздугун камсыз кылуу максатында тактикалык аба-десантынын конуу аймагында мыйзамсыз куралданган топтор байкалган учурда аба соккуларын жүргүзөт. Аркан 118 белгисин алуу менен абадан кол табылган коргоо күчтөрүнүн 2-8 МТБ тиг учактары тактикалык аба-десанттын түшүрүү иш-чараларын жүргүзүп жатат. Тактикалык аба-десантына батальон тактикалык топ менен биргеликте мыйзамсыз куралдуу топтордун чегинүү жолдоруна көгөт коюу жана аларды жок кылуу күчүрмөн тапшырмасы коюлган. Куралдардын баардыгы менен душмандарды жок кылуу аракетин көрүүдө. Роталык тактикалык топтордун аракеттерин аралаш артиллериялык дивизион ок атуусу менен колдойт. Бары 12 эң бүркүт Орон 433 кабылда. Сен нары 12 Орон 433 аткарууга кириштим кабылда. Тура 22 токто Бута 101, 102, 103 бытыранды тугастык менен жардыргыч бытырандуу дүрмөт толук шкала миңдик мээлер 86 деңгел 30-10 батарея жапык болот. Борон 433 белгисин жүргүзүүчү артиллериялык батарея 101, 102, 103 буталарына оготат. Куралдардын бардык түрлөрүнүн негизги ок атуу соккусу душмандардын негизги күчтөрүнө багытталышы зарыл. Ошондуктан душмандар жүрүү учурунда күчүрмөн жайылуу жана согуш учурунда кадимки күчүрмөндүүлүгүн жоготуп, болгон резервдерин жүргүзүүгө аракет болот. Бөлүкчөлөрдүн согуш жана моралдык рухун кескин түрдө төмөндөтүү максатын көздөйт. Зала учкучсуз учуучу аппаратынын комплекси жана дрондор аба чалгындоо иштерин жүргүзүшөт. Буталардын аныкталган координаттары бир учурда реалдуу убакытта артиллериялык ок атуу каражаттарга жана ошондой эле башкаруу пунктуна жеткирилип, бутаны аныктап
баштагандан баштап ок атуу соктуну узатууга чейинки убактысын 2 мүнөттөн кыскартууга шарт түзөт жана ошондой эле артиллериянын ок атуусун камтоого мүмкүнчүлүк берет. Салгындоо ок атуу контурдун эффективдүүлүгү 90%га чейин чыгат. Кадимки артиллериялык ок каражаттарын жоопсузга куралдар менен теңештирип, ок каражаттарынын керектөөсүн бир кыйла азайтат. Бүркүт 11, М-14, birinci, ikinci taktikalık rota doktoru 12.94, 12.94 belgeleri menen anıklangan çekke toktoplandı. Düşman katı karşılık gösterdi. Rezerv terimiyle yürüyüşün anıklandı. Düşmanın ok atуу ordularına jana yürüyüşteki güçlerine karşı topkurunu koldap berүүңүздү суранам. Kabulda. Men Бүркүт 11, sizdi düşündüm. Kabulda. Aslan 70, men Бүркүt 11, Şamal 333, Şamal 333, kabulda. 300-350 çakırım ılgamlıkta 600 metr büyüklükten жүргүзүлөт. Бүркүт 11, men Maral 87, 14-36 8 belgisinden hücum bağıtında mıyzamsız kurallı toplarının yürüyüşü anıklandı. Kabulda. Maral 87, men Бүркүт 11, sizdi düşündüm. Kabulda. Çalgındоо кызматынын башчысы биргелешкен аскерлердин ок атуу ордуларын аныктоо максатында үзгүлтүксүз жүргүзүлүп турат. Narın 12, men Бүркүт 11, Hazar 225, Hazar 225, kabulda. Narın 12, Hazar 225, Hazar 225, Akarılan kiriştim, kabulda. Pancar 225 belgisi boyunca 152 mm'lik Mıstak B үлгүсүндөгү гаубицадан жана БМ-21 Град үлгүсүндөгү реактивдүү жабдыктоолор Ух ты! ошондой эле маневр жасоо жана уюштурулган коргонууга өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө көгөт коюу максатын көздөйт. 152 миллиметрлик Мыстак Б артиллериялык гаубица душмандын артиллериялык батареяларын Бүркүт 11, мен Maral 87, düşmanlarını bayrak topları Kırgız Respublikasının memleketlik çekerasından топтордун мыйзамсыз куралданган түзүмдөрдү жок кылуу практикалык иш-аракеттери аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.